Кайым каяктан болсо да көрүп отурбайсың. Достор, кимге кирип атса, ким азыр бир мүнөткө жетпей 30 секундтан кийин баштайбыз десек. Балдар азыр музыка коюп атат, өздөрүнүн музыкасын койгусу келип атат. Биз эфирге чыктыкпы? Эфирге чыксак, сөзсүз басып коесуздар. Звук кандай чыгып атат, ошол боюнча да маалымат берип коюңуздар. Достор, бүгүн биздин операторубуз өтө өзүнүн жеке иштери менен аябай жака шашып кетип калды, ошондуктан биз оператору жок чыгып атабыз. Достор, бүгүн ушул эфирдин форматы, анан кийин мындай биз өзүбүз колго жасалган кээ бир нерселер бар. Ошолорго баа берип кетсеңиз болот. Анда сөз түрдө бул комментарий жазып кетиңиздер. Анда эмесе бизде азыр 4 адам көрүп отурат. Телефонун алып ишиң жумушуң кыла берсин. Чечей отурбай. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кайрадан эле биз жанакылар жакшы көргөндөр дагы, жаман көргөндөргө да салам. Бүгүн темабыз боюнча ушундай бир тема койдук. Жаштар келсин деген ырлар келет, чыккан, жаштар келет деп ырдаганы чыккан, ырдаган жанында бирөө барып аны ыйлагандар да болгон. Биз жеңдик деп ыйлагандар болгон. Ошонун себебинен биз жаштар келсин дегендерге жаштар эмне деп ойлойт, кандай ойлойт, ошол боюнча бүгүн түз эфир кылабыз. Сөз түрдө видео жакса бөлүшүп коюңуздар, комментарий калтырыңыздар, сөз комментарийлерге жооп беребиз. Жаштарга сөз бергенден мурда мен биринчи биздин конокторубузду тааныштырып кетейин. Жанагы эле Мен укугум бар кыймылынын төрагасы, активист, нече жылдан бери иштешип келген биздин активист жигитибиз Нурбек Кубанычбеков. Андан кийин көчөдөн таап алган жаш активистибиз десек болот. Жөн таанышып калган жокпуз. Бир ушундай талкуулардан, ушундай бири-бирибизге аябай дебатка чыкчу жаштардан экенбиз деп бири-бирибизге аябай ушундай неме алгандан кийин кээ бирки мынтип жанагы бөлтөйтүп семирип алган бөлтүрүктөргө окшогонго караганда мындай симпатичный красавчиктер менен дебатка чыгуу бул биз үчүн сыймык. Ошондуктан достор, Канат активистибиз бул дагы жаштардын атынан келип отурат азыр. Не дейбиз анда, баштайбыз да. Өзүбүздүн жанакы эле темабыз, жанакы эле нерселер. Нурбек, кандай ойлойсуң? Жаштар келсин дегендерге сен өзүң оюң, пикириңди айтчы. Не дейсиң ушул боюнча? Эми ар ким ар кандай ойлойт. Биринчиден түз эфирди көрүп аткан жалпы туугандарга ассаламу алейкум. Кийин көрүп калгандарга дагы ассаламу алейкум. Эми жаштар келсин деп кыйкырганда албетте алар бир кызмат ордуна барып калайын деп кыйкырып аткан жаштар деп билем. Анан албетте алар бир токтой тур. Бул жаштар деп билем. Мамлекеттик кызматка бараардан мурда биз жаштар биринчи кичине мындай тажрыйба алышыбыз керек да. Биз жаштар бир жеке менчик фабрикага же болбосо бир заводко барып аткан жокпуз да. Биз эң кымбат болгон 6 миллион элдин тагдыры менен эртеңки күнүн чече турган жака барышыбыз мүмкүн да. Ошол жак болуп атат саясаттын, мамлекеттик башкарууга же кандайдыр бир кызматка. Ал жерге бир аз тажрыйба жыйнап, ысык суукту көрүп, өзүнүн этап тепкичин басып, андан кийин бир аз такшалгандан кийин барсак болот да. Бирок азыркылар андай эмес. Эптеп эле барып отуруп калсам, жана Илгер Акаев маалында айтчы деп биз кийин окуп калдык. Парашют менен түштү дегендей. Болгон экен да. Таанышы болсо, тууганы болсо эле парашют менен келип парламентке, парашют менен келип министрликке отуруп калышчу экен да. Азыр дагы ошондой кылып эле барып отуруп калсак дегендер көп жаштардын арасында. Мен аларды колдобойм. Мындай тажрыйба алышыбыз керек, андан кийин барышыбыз керек жооптуу кызматтарга.
Бул жерде мындай суроо жаралат да. Бирок кээ бизде азыр көрүп аткандар айтышы мүмкүн. Дейм жаштар бар да, сабаттуу жаштар бар. Ошолор эмне үчүн келбесе болбойт? Министрликке чейин коюлду деген суроолор жаралышы мүмкүн да. Ошолорго жообуңчу? Эми татыктуу болсо, бирок болуп калат. Бирок баардыгы эмес да жаштардын. Азыр бизде оптом эле жаштар эле келсин деп атышпайбы? Мен көптөн бери айтып келатам, дагы бир жолу айтам. Жаштар биз сүт тишпиз. Ал жерде аз улууларга болбосо, өзүбүздүн ички аз улуу болбосо дагы кошуна өлкөлөрдүн аз улуу саясатчыларына мындай тишине кептелип калышыбыз мүмкүн да жаштар. Себеби тажрыйба жок, кандай чечилет, кандай маселени кабыргасынан коюп, аларга бир каршылык кылып туруп бере алабыз, мындай дипломат жол менен. Сөзсүз эле агрессия менен эмес, же болбосо бир чаң тополом, же бир күчкө салуу эмес да, акылда. Ошондуктан ошого чейин бир аз тажрыйба керек. Анан албетте татыктуу жаштар болсо, бардык жагынан төп келип турган болсо эмне үчүн колдош керек? Колдош керек, бирок бүтүндөй бийликке эле жаштарды дегенге мен каршымын. Түшүнүктүү. Жаштар келсин дегенде жаштар эмне деп жооп берет ошого? Мисалы азыр эмнеге бул, мисалы, премьер-министр болсо боло албайбы дегендей эле сөз да. Манастан чубак кем экен дейсиз. Ооба. Ассаламу алейкум туугандар. Менин атым Канат. Кайра эле тааныштыра кетейин. 20 ашуусун ашканыма көп болбоду. Жашпыз, кайра эле. Акелерден бир топ эле жашмын. Бирок ошентсе да таанышып калдык. Жанагы эле суроого жооп бере кетсем, албетте бул менин жеке оюм. Мисалы негизде бул суроо кайдан келип чыкты? Бул талап деген. Бул талаптын келип чыгышы менин оюмча кайра эле бул эл 30 жылдан бери могул саясаттын, элдердин, бийликтегилердин адилетсиздигине каң болуп, акыры алардан үмүт үздү. Булар адам болбойт. Келе ол жаштар өсүп келе атат. Ушуларга жол берели, ушулардын колунан келер депчи. Себеп дегенде азыркы учурдагы бийлик бир өзүнүн эч жакшы тараптан көрсөткөн жок. Көрсөткөнү болсо, ал мындай орусча айтканда дешевый реклама да. Аны башкача сыпаттоого мен акылым жетпейт. Анан кийин эл андан каң болуп, жаштарга үмүт артып отурат. Мындай карап көрсөк, бир четинен туура. Себеп дегенде жаштар жан күч менен, жан кой менен өзгөртөр балким, бирок өлкө деген чоң нерсе. Анын ичинде 6 миллион эл бар. 6 миллион элдин тагдырын тажрыйбасы жок адам тапшыруу негизде мындай күмөндүү бир неме да, тандоо чечим. Себеп дегенде өзүңүздөр эле ойлоп көрсөңүздөр болот. Бир мисалы, мен атаман машинасын сурасам, автоунасын ата мен минип келейинчи десем, айдоочулук көлүгүм болсо дагы менин кандай минишимди көргүзү келет да. Мен кандай автоунааны айдаганымды көрбөй туруп, ал деле сиз деле бергиңиз келбейт эч кимге автоунаанычы. Бирок дайыма көрүп жүргөн чоң акем бар. Аны атам өзү үйрөткөн. Ал атамдан да сонун айдайт. Ага эч ойломой берет. Бирок анда эле мен деле айдоочулук көлүгүм болуп атса, анан мен деле ошол жанагы машина мингенди билем да. Бирок ал дегенде билет дегенде теория башка, практика башка демекчимин. Сөз узартпайын. Жана албетте жаштар келсин, бирок тажрыйбалуу чоңдордун коштоосуна деп айтат элем менчи. Себеп дегенде жалаң эле чоңдор эскилер деп айтсам болсо керек. Калса, эскилердин арасында көпчүлүгү чирип бүттү. Алардын арасында саналуу киши бар. Ошолор бизди Кыргызстанды жакшы тарапка тарса тартты, калгандарына күмөн санайбыз. Ошолорго жаш кадрларды тарбиялап, алардын энергиясын колдонуп, чоңдордун тажрыйбасын колдонсок, бизге аябай чоң пайда болот деп ойлойм. Мен жол. Карын сөзүн капка сал дегендей эле, аларды биз пайдаланып билишибиз керек. Достор, эмне үчүн свет бизде ушундай акылда турат? Себеп дегенде биздин эмес, силердин падышаңар, ханыңар деп койсоңарбы?
биздин ханыбыз дейсиңер го, жаныңарбы ханыңарбы ошол ким болсо дагы светти үнөмдөгүлө деди да. Анан биз үнөмдөп аткан убактыбыз, ошон үчүн туура түшүнөсүңөр бизде. Туура, макул, кошулабыз. Дагы бир маселе жаралышы мүмкүн. Бул жакта азыр жаштар келди, эмне кылды? Жаштардын арасынан көпчүлүгү ушундай бир маалыматтык согушка катуу киришип, булар орто муун андан жогору инсандарыбызды маалымат тарабынан утуп кетти да, көпчүлүгүчү. Көпчүлүк эл азыр ошо маалымат тармагында гана жаштар келсин, жаштарды иллюстрация кылышыбыз керек, жаштар өнүктүрөт, анан кийин улуу мундарды силер карып калдыңар, ордуңарды беришиңер керек, андандай дерге мен жеке оюм башкасында болушу мүмкүн. Мисалы башка нерселерде болушу мүмкүн, бирок саясатта андай болушу мүмкүн эмес да. Саясатта болушу мүмкүн эмес. Эмнеге? Саясатта биринчи айыл өкмөттүктүн деңгээлинде баштайын, айыл башчыдан баштайын. Айыл башчыда айылдык деңгээлде сен 18 жашыңа чейин айылдык деңгээлде чоңоёсуң да. 25 жашына чейин сен райондук деңгээлде чоңоюшуң мүмкүн. Тажрыйба катары айтайын. Анан кийин область 35 жаш. Анан келип 35 жаш, 40-45 жашта саясатты эми аттанасың, эми иштеп баштайсың. Андан кийин сен 55-60 жаштан кийин саясатка келип, саясатта такшалып, бышып калган убактың болот. Ошол убактан кийин саясатты алып кетсе деп ойлойм да. Көпчүлүк адамдар азыр туура эмес жолду алып алышты. Көпчүлүк биздин блогерлерибиз, жанагы активист болмуштар, патриот болмуштар шайлоого 1 жыл убакытка калганда гана жарк этип чыга калат дагы, ушунчалык бир маалыматтарды чыгарып катуу чыгат дагы, өтө күчтүү, ага чейин буга чейин да көрүп жүргөнсүздөр. Чоң казат бирдемкелер деп командалар чыккан, андан кийин дагы ошолор үлгү болду, башкалар чыкты, кухня деди, бирөөсү малканадан чыкты, бирөөсү боткаканадан чыкты, кыскасы айтор сөз көп. Ошолордун баары патриот, сен кыйынсың, сен бийликке барышың, сен депутат болушуң керек деген ураан өтүп алышты да. Достор, Сураныч мени сөкпөйсүңөр деп ойлойм. Көпчүлүгү мага да жазып, эмне үчүн Мирлан сен кандидатураңды койбодуң? Эмне үчүн Нурбек койбоду? Эмне үчүн ал жок? Эмне үчүн бул жок? Достор, туура түшүнөсүңөр. Биз өзүбүздүн ордубузду билебиз. Биз ошолор агып аткан агым менен аксак, биз анда эмне кылып жүрөбүз? Биз кимдин алдында жүрөбүз? Биз кимдин алдында сабак алып жүрөбүз? Кимдин алдында тажрыйба алып жүрөбүз? Достор, ушуга маани бергиле. Биз бышабыз, качан бышабыз? Кыргызстан ошондой тажрыйбалуу адамдарды баалап билгенде гана бышып, биз өзүбүзгө ошондо биздин эми Кыргызстанга боло турган бир салымыбызды кошолу, биздин деңгээлибиз ушул жерге жетти дегенде гана чечимди биз чыгарабыз, достор. Эл каалап атат, эл деп атат, эл антип атат, мынтип атат деп айта берсек сөз көп. Жанагы бир агамдын иниси айтып атпайбы? Эл суранып атат, мен бир мандаттуудан баратам депчи. Эл суранды, макул. Бирок анда биз эл суранып атат деп биз анда көп нерсе кылсак болот экен да. Эл суранып атат эле деп көчөгө жылаңыч чыгып алсак болот мисалы. Бизде акыл бар, бир аз ойлонушубуз керек. Макул. Шүгүр, рахмат баардыгыңыздарга ушунчалык колдоо көрсөтүп, дайыма колдоо көрсөтүп келесиздер. Бирок биз дагы бышышыбыз керек, достор. Дагы бышышыбыз керек. Ушунчалык такшалып калганда, даяр кадр болгондо биз жер карап турбагыдай болуш керек. Сиздер да жер карап башыбыз керек. Дагы деңгээлди көтөрүшүбүз керек деген ойдомун да. Анан мисалы бул эртең чачын лысый кылып эле шүпүрүп алып туруп эле лысый болуп чыгып туруп эртең мен премьер-министр болот да турабы. Ошондой деңгээлге жетип калдык да. Бул 1 жыл мурда көрбөдүк бул нерсени. Азыр эми жакшынакай болуп, чачты коюп, красавчик болуп, менимче өзгөрдү. Чачка жүн чыкты дегендей эле болуп атат да бул жагычы.
Анан кээ бирки маселелерди мындай тамашага иретин айтып атам достор, жаман көрбөйсүздөр. Жанагы сиз айтканды сөзүңүз бөлдүм, кечиресиз. Айтсаңыз жанагы Чубак ажы Аллахтан ыраазы болсун. Сабактарын угуп калдым, Кудайга шүгүр. Ошонун бир сабактарын айткан болчу. Амал кабыл болуш үчүн 2 шарт керек депчи. Мисалы, биринчиси чын ыклас. Ал чын ыкластан кайра эле чын жүрөктөн эл көрсүн, кожо көрсүндү четке алып, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болгон амал жана анын коштоосунда кайра эле сүннөткө, Куранга туура келиш керек. Сен канчалык оюң жакшы болосуң, бирок ал сүннөткө, Куранга, биринчи Куранга сүннөткө туура келбесе, анда ал амал бекер. Себептен мисалы ошого эң жөнөкөй мисал, бирок балким бир аз оор айтылар, бирок жанагы Сирияга кеткен туугандар, мисалы, алардын ниети да карап көрсөк туура, мусулмандарга жардам берели. Алар кыйынчылыкта калыптыр. Аларды мынтип жалгыз калтырбайлы деген ниет болчу. Ниет өзү туура, мындай карап көрсөңчү. Бирок кайра эле Чубак ажанын сөзүн айтайын. Ошол Сирияда жихад бар деп эч кайсы алым деп мындай алымдардын арасында анын сөзү этибарга алынган киши айткан эмес экен да, ал жерде жихад бар депчи. Мындайчында ал жер негизи ниети жакшы болуп атат, бирок ал нерсеге ислам жол бербей атат, бирок алар ага карабастан кетти ниетин артынан. Азыр ошол сыяктуу эле байгелердин, акелерибиздин ниети башкасы жакшы болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда мынтип өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн эске алганда колунан келбейт да. Мисалы, ниет аябай сонун, бирок колунан келбейт. Мен деле азыр Кыргызстанды оңдоп, жанагы болос бийликте отургандарды кууп чыккым келет. Анан ордуна мен келип алып, колуман эч нерсе келбейт чын келгенде. Себеби мен билимим да, тажрыйбам да жетпейт. Анан биздин акилер дагы орусча исключение эмес. Нурбек. Биз баардык ошого келип такалып атат да. Азыр сиз айттыңыз го, биз ал жака суусаган жокпуз чындап. Мен тажрыйба жыйнашыбыз керек. Анан жана бир нерсени жакшы айтып кеттиңиз. Силер эмне койбодуңар дегендер болуп атат. Ошолорду дагы уят кылып койбой отургандай болушубуз керек да. Анан баргандан кийин эл үчүн кызмат кылыш керек. Ал жердеги эл үмүтүн акташың керек. Азыркылардын көп эч нерсе кыла албайт. Барса. Азыр татыксыздар деле баратам, эл бар деп атат деп атпайбы? Эл суранып атат депчи. Эл кайсы эл суранып атат? Төгөрөгүндө 5-6 адам суранса эле эл дей бериш керек. Мисалга айтам да. Анан азыр биз могул жылкы өтө башкача болуп атат да. Үй бүлөсү менен кээ бирки адамдарды суранып атыптыр да, үй бүлөсү менен аттанып кетип атышат. Депутаттар коалициясын түзүп алат эртең. Үй баласы, аялы, жолдошу бул кантип болсун? Бул болбойт да. Аны көрүп турабыз кыргыз эли. Бирок биз дагы деле мындай бир чечимге келе албай атабыз. Мен эч эле түшүнбөйм да. Көпчүлүк айтат, бир адамды өзүнө байлайт экен да. Мен ушуну эч түшүнүп жеткире албай атам. Бул андай, бул тигиндей деп өзү менен Кудайдын куттугуну мамиле кылып жүрчүдөй баа берет. Андай болбойт да. Бул мамлекеттик кызматка баргандан кийин күндө сенин көзүң тегеренип карап отургудай сенин жолдошуң эмес, же сенин келинчегиң эмес, же атениң эмес. Эч качан алдыңда болбойт. Ал ошол жакта мамлекеттик кызматта жалпы элге кызмат кылат. Ал ошол жердеги кызматка мына элдин үмүтүн актайм деп алдап, соолап барып алгандар менен күрөшөт ошол жерге. Ошолорго мындай кырын салат, өзүнүн характерин көргөзөт дегендей. Көпчүлүгү эле азыр өзүн алуу эле ал тигиндей, анан мындай текебер деген нерселерди айта беришет. Ошого мен эч түшүнбөйм да. Текебер болгудай аялдар айтат көбүнчө. Жаш кыздар дагы айтып атат, эч нерсени түшүнбөй эле. Ал текебер болгон болсо эмне сен аны эр кылып аласың? Же сага эр болобу? Текебер деп эле аны чаны бер ал. Мамлекетти ойлошубуз керек бизчи. Тек өзүбүзгө байлабай. Макул. Эми мындай биз депутаттык бийлик боюнча, креслолор боюнча сүйлөштүк. Анан жаштар келсин деп сүйлөшүп атабыз да. Менде мындай суроо да. Бүгүнкү күндө жаштар шайлоого барабы? Бул биринчи маселе. Жаштар шайлоого барабы?
жаштар шайлоо дегенди билеби? Шайлоо эмне экен? Негизи жаштар менен маселе аябай оор жана өкүнүчтүү. Мисалы мен ага алыс кетпейин, мен өзүмөн баштайын туугандар. Мен өзүм 2 жылдан бери шайлоого укугум бар. Бирок мен шайлай элекмин буга чейин эч. Шайлайын дегенде бир өтө кызыктуу себеп болгон. Кызыктуу деле эмес. Жанагы мен өзүм Ошто турсам, мага менин ноокаттын бир атам тааныбаган жерине белгилеп салыптыр. Мен ал жерге ата бабам бут баспаган жер да. Анан кийин ал жерди табышым да өтө кыйын болчу. Анан негизи жумуштарымдан көп болуп калып, ал жака бара алган жокмун. Бирок чын-чынына келгенде бул себеп эмес. Карап көрсөк, себеби чындап эле мен ошончолук патриот болуп, өлкөмдүн келечегинен күйгөнүмдө мен бармакмын. Мисалы жанагы түрктөр мисалы чет өлкөдө болсо дагы шайлоого күнү келет экен. Себеп дегенде аларга өзүнүн өлкөсүнүн келечеги маанилүү. Эгер аларга өлкөсү керек эмес болсо, өлкөсүнүн келечеги керек эмес болсо, демек алар да өлкөсүнө керек эмес экен. Деген бир түшүнүк бар экен аларда. Мамлекет менен эсептешеттиңиз? Мындай. Азыр бизде болсо жаштар менен абал аябай өкүнүчтүү кайра эле. Мисалы окуп жүргөндөр, көпчүлүк студентпиз. Жаштарданчы. Студенттердин жанагы неме паспорттарын чогултуп алып, мен өзүм студент эмесмин, бирок ошол нерсени угуп калам көп эле. Паспорттарын чогултуп алып, жанагындай зачетуңду коюйм, андай тигиндей деп ар кандай немелер кысымдар болот экен дагы. Алар аргасыз, бийликтин атынан келген партияны же кайра эле эски президент жаңы немеге жумушуна кайра келиш үчүн жанагы мажбур шайлашат экен да. Бирок мына карап көрсөң, алар мажбур кылып атат деп аларды актасаң болот деген ой келет. Бирок чын-чынына келгенде кайра эле алсыздык чындап эле өлкөнүн келечегине ал жерде өзүнүн жеке жанагы университеттеги бир канча бир убактын же канчалык бир акчасына күйбөй өлкөнүн келечегин бийик койгондо, койбосоң койбо. Мен өзүм билгенди шайлайм. Мага келечегим керек. Мен эле жашоом эмес, мен бала чакымдын келечеги дагы мени неме кылбайт. Мен үчүн кайдыгер эмес деген түшүнүк болгондо жүрөгүндө андайды биз көрмөк эмеспиз. Мисалы, эгер кайра эле студенттер массалык түрдө баш тартса, бул андай жаңылыктарга чыгат. Ошондо аны купуя кыла алышпай калат. Мисалы, ал жанагындай элдер эч каршылык эч эмес, мындай массалык түрдө каршылык көрсөтө албаган себептен ал мынчип жарыя болуп, жаңылыктардан чыкпайт, аны эл билбей деле калат. Бирок жаштар кайра эле массалык түрдө каршылык көрсөткөндө жыйынтык болмок. Бирок ага жүрөгү жетпей атпайбы? Мындай патриотизм жок. Жөн гана азыр көпчүлүгүнөн сурасаң, мен Америка кетким келет, Европа кетким келет. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, бир туугандарыңыздар, балким жок дегенде таанышсаңыздар, азыр немецкий окуп жүрөт, английский окуп жүрөт. Неге? Ушунчалык эле окууга суусап жүргөндө ойлойсузбу? Жок, өзүңүз жакшы билесиз, алар дагы Европага кеткиси келет. Азыр мурда Россия көп кеткен болсо, азыр Германия жүргөн туугандар көп. Америка грин картага канча адам жазылат. Неге? Кыргызстанга аларга калгыздан келбей калган, келечегинен көрбөй калган да. Түшүнүктүү. Бул жерде бирөө мынтип жазып атат да, жигиттер, бул жерде тез сүйлөп конкретно токотер жерин айткылачы деп атат. Бизге бул жакшы неме берип атат. Өзү айткен жок, башкача жазыптыр. Мен сөзүн которуп айтам. Шайлоого катышабызбы же кантебиз? Бизге чечимди айткыла дейт. Бийликтин жүзүн сырын Эдил Байсалов ачты. 55 депутат Садырдын саясатын колдогон талапкерлерден келет деди. Ошондо калган 35 мандат үчүн ушунча партия атсалышып кереги барбы, жокпу? Түшүнүктүү болду да, 55 менен алардын жөнү кыйшайбайт экен дейт. Бул жакта атын атабай эле коеюн, бир өтө күчтүү патриот экен.
Ошонун айтуусу боюнча сиз Нурбек эмне деп ойлойсуз сен? Эми Эдил Байсалов Кыргызда жакшы сөз бар го. Ат көрбөгөн мени өлтүрөт дегендейчи. Муга азыр кечээки сөзүн бардыгыбыз эле уктук, көрүп турабыз. Биздин кылыбыз кыйшайбайт. Жаманбы, жакшыбы? Биз ким ошондо? Бул бийлик. Бул өкмөт. Бийликтин атынан сүйлөп атат да, туурабы ошондо? Эми жеке өзүнүн биз деп атпайбы? Же кылыбыз кыйшайбайт деп атат. Же айттырып атабы? Эми ал киши көргөн сөзүн айтып жүргөнүп калган, балким айттырып ататтыр. Айтып ататтыр. Эдил Байсаловду бүгүн эле көрүп аткан жокпуз да. Өзү деле мойнуна алып атат, мына Текебаев деле айтып атат. Менин кадрым эле, мен даярдадым эле, биздин адам эле деп. Эми азыр бүгүн башканын адам экенин далилдеп атат да. Мурун Текебаевдикин айтып жүрсө, бүгүн бийликтин сөзүн айтып атат. Бир эле баса белгилеп айтчу нерсе, кылыбыз кыйшайбайт биздин деп. Биз парламентке өтүп келген 55 илик депутат менен президенттин саясатын колдогон депутаттар менен иштешебиз. Ошондой топ болот деди. Бул дегени биздин жанакы бийликтин бакма партияларынан өтүп келет деген эле нерсе да. Ошондо булар жанакы 3 партиянын өздөрү атап аткан партиялардан 55 санды алып келсе, калгандары 35-не жетсе, көпчүлүк адамдар менен биз иштешебиз деп атат да. Эми бул анын ою. Ар тушта ушундай болуп керек. Мына кече деле Улукбек Кочкоров айтпадыбы? Биз 65 депутат менен келебиз, маселени чечебиз дегендей кылып айтты да. Анда Улукбек Кочкоровда эле бул болуп атат экен да. Бул ошонун эле бир айырмасы жок, бир курал болуп атат да. Аны бардыгыбыз эле көрүп турабыз. Бирок эгерде ушинтип Эдил Байсалов чөгөсүн десе, азыр чөгөткөн да кийин эртең эле. Бул уже чөктү. 28-ден уже чөктү. Сүзүп атат, бир күнү сүзүп түшүрөт бир жерге баштады. Анан бир эле азыр өзү айтып атат да. Мындай болбош керек да. Мисалы биз жаштар үлгү алышыбыз керек. Мен бир нерсени баса белгилеп атам. Мамлекеттик кызматкер десе мындай ким болду экен, кандай жүрүм туруму, биз ошолорго карап түздөнүкүбүз келчү да мурун. Мугалимге карап. Азыр ушунчалык авторитет кетти. Азыр түшүрүп салышпады. Анан моного окшогон барып алып кылыбыз кыйшайбайт, каалагандай кылабыз деп аерде көзүн чекчейтип бир мындай агрессия менен айтып атса, бизге окшогон жаштарга, мунуларга бир туура багыт берет деп ойлойсуз. Эч качан туура багыт бербейт. Бири-бирине душмандыкты, же болбосо бири-бири менен мындай тирештикти гана күчөтүүгө мындай психологически ошондой түшүнүк берип атат да. Эми биз го аны мына 5 жылдан бери, 6-7 жылдан бери менен аралашып жүрүп көрүп калдык. Бирок жаңы келейткандар көргөн болсо эмне дейт? Анан парламенттин өзүндө башын жанчабыз, тилин жулабыз, сөөгүктө тил жок деген сөз көп сөз айтылды. Бул дагы биз карап отуруп ала турган нерсе да жаштар. Ал жерде мындай орду менен сөздөрдүн сүйлөнүшү багыты туура болсун. Биз адашып кетсек макул жарашат. Биз жөнөкөй эле коомдогу адамдарбыз, балдарбыз. Ал жерге баргандан кийин мамлекеттин жүзүмүн деп отургандан кийин бир аз орду менен болуш керек да. Түшүнүктүү. Микрофон берип турасызбы да? Жаштардын да ою бар. Ушул жерге мен да кошумча алып кетейин. Мен да сүйлөөгө укугум бар экен. Мектепти бүткөнүбүздө көп болбоду. Мен 2018-жылы бүттүм мектепти. Эми ал учурда көп деле саясатка кызыкпайт экенсиң, негедир. Анан өзүнчө эле мектеп убайы менен бактылуу болуп жашап жүрө берет экенсиң. Бирок андан өтүп, бир аз жумуштун артынан түшүп, чоң жашоого аралашканда, ошо саясатта болуп аткан нерсеге бир аз көз жүгүртүп, көрүп, мен уяла баштадым десем да болот. Биздин бийликте ошондой сабатсыз мен 20 жашар бала айтып атат. Сабатсыз, эки сөздүн башын бириктире албаган, же орусчаны кыйратпайт, же кыргызчаны кыйратпаган акмактар десем жаңышпасам керек, коштурсаңыздар керек. Ошолор отурат. Мен ушулай биздин бийлик, биздин жүзүбүз. Аны башка өлкөнүн өкүлдөрү көрүлсө эгер, таң калат го дейм. Алар кантип жүрөт 30 жылдан бери депчи. Ушулар башында болсо, ушул киши аларды башкарып жаткан болсо, алардын эли кандай экен деп таң калса керек. Алар жана жапай эле бирөө болсо керек депчи. Бул өтө бир уят көрүнүш да. Мындай эки тилдин биринде жакшына сүйлөй албаса. Түшүнүктүү. Жаштардын көз карашы мындай эмне го? Менден да 7-8 жаш кичинекей. Азыр көпчүлүк айтып атат да. Улуулар кетсин, улуулар кеткиле деп атат да. Сен жеке көз карашыңда улуулардын баардыгы уру деп ойлойсуңарбы жаштар? Улуулардын баардыгы коррупционер деп ойлойсуңарбы?
ал биздин 30 жылдагы тарыхыбызда саясатта жүргөн улуулар боюнча айтып атам да. Ошол боюнча силердин кандай көз карашыңар бар? Ошол 30 жылдан бери келаткан саясатчынын баардыгы ууру коррупционерби же арасында мыкты мамлекеттик ишмер, элин ойлогон, республикалык деңгээлде ой жүгүрткөндөр барбы? Болгон болсо алар кандай мамлекетке пайда жана элге пайдалуу ишти кылган, кандай жол менен? Мындай көз чаптырып, ойлонуп көрдүңөрбү ошол боюнча? Менин жеке оюм, негизи бийликтегилердин мурдатан көпчүлүк басымдуу бөлүгү уруулар. Андан башка сөз жок. Алар элдин акысын жеп жүрөт. Могу азыр бизде 6 миллион калк болсо, ошол 6 миллион адамга алар карыздар. Себеби биздин эле акчабызды, биздин келечегибизди эң маанилүү макул акча. Бирок биздин убактыбызды, могул бийлик биздин 30 жыл убактыбызды жеп жок кылды. Биз азыр 30 жыл жеңилдик, а башка өлкөлөр аябай өнүктү. Биз 30 жыл гана эмес, ойлоп көрсөң 50 жылдан да көп жеңилгендербиз ошонун айынан. СССР кулагандан кийин биз өнүгө алган жокпуз, дагы төмөн түштүк. Кимдин башында бийлиги жакшы болгондор азыр аябай өнүгүп жакшы жашап атат. Анан кийин эле макул темадан чыгып кеттим. Негизи мен ойлойм баары ууру деп, бирок арасында ууруну көрүп туруп унчукпай карап тургандагы кайсы бир деңгээлде күнөөсү бар. Бирок ал жерде бир система куралып калыптыр. Мисалы, сен таза болсоң, мисалы сиз таза болсоңуз, сиз дагы бир ишке эптеп аралаштырам дагы. Анан кийин сиз үн катам десеңиз, теги сен артыңда эмең бар, койругуң бар. Ошол артыңда бир косягың бар. Деп көзүңүздү ошол менен сайгылай берем, унчук албайсыз. Эгер ашыкча эле неме кылсаңыз, балким өлтүртүп деле салат. Эгер аябай жана акайыкка окшогон кыйын болсоңуз, эми кыйын деген маанидо башка ойду айттым негизи. Бакиевдин доорунда өлтүрүүлөр болгон саясий көз караштарда. Жаштарга суроо берип атат дагы. Канат мырзадан сурагылачы дейт, жаштардын өкүлү катары айтсын дейт. Жаштардын мекенчилдик сезими канчалык бүгүнкү күндө мекенчил? Анан жаштар китеп окуйбу? Бул жигит өзү окуй бекен, окубай бекен сурап калачы дейт. Жаштардын кайра эле окубай койсоң азыр бир немени эмне секирип атасың, окуп катарын окуп кетпейсиңби? Комментарийлерге тез жооп бербейсиңерби? Сөздү айландырбай деп. Макул. Жаштардын патриоттук сезими, мекенчилдиги менин оюмча төмөн деңгээлде. Негизи кыргыздарда ал нерсе аксап калган. Негедир жана мен ойлойм да, СССР убагында коммунизм эл бизди багат деп жана эл аябай мындай комфорттуу маалда жашап калгандагын, мисалы мекенге сүйүү, мындай биригүү деген нерсе жок, мындай болбой калган да менин оюмча. Мисалы азыр уйгурларды карасаңыз, күрттөрдү карасаңыз, алардын өлкөсү жок. Мен бир күрттөрдүн тоюна барып калдым. Ошо уйгурлардын эмесин уйгурлар менен жакшы тааныш эмесмин, бирок ошо күрттөрдү көрдүм. Алар аябай ушундай чыңалган, бир мындай туган деп күйгөн эл экен да. Жакын көргөн бири-бирин мындай бекем. Бирок бизде жанагындай жакшы доордо жашап калганда, мындай өзүң менен өзүң, эч ким менен ишиң жок болуп, тарбиядагы жанагындай бөлөкчө болуп калганбы, айтор, ушу мекенге күйүү деген түшүнүк алда канча басаңдап калган да. Андан кийин жаштарда ошол убайымсыз десемби, жанагындай жеңил шартта өскөн биздин ата-энебиз плюс-минус ошондой доордо өсүп калса керек. Алар бизге жанагындай мекенчил бол, патриот бол, кыргызым деп тарбия берген эмес да, чын керегинде. Анан тарбия бергенде дагы бизге көрсөтүүсү абзел да, жөн эле курук сөз менен айтпастанчы. Өзүм ага, мисалы, атам мага сен туура шайла мекенген күйбөйсүнбү деп туруп бар 5000 сомго 5000 сом деле бербейт, 3000 сомго доошун сатып жиберсе, мен кандай тарбия алам? Албетте атам андай кылган жок, Кудайга шүгүр. Мисалга айтып атам. Айтым келгенде бизге андай тарбия берилген жок деп ойлойм. Мектептик программада дагы мен мектепти бүткөнүм көп болгон жок, андай нерсе жок кайра эле. Андан кийин китеп маселесин айта кетейин. Жаштар китеп көпчүлүгү окубайт. Могул региондордогу туугандарыбыз, жарандарыбыз китеп окубайт. Себеби
биздин кайра эле ошол эле жана кадрлар, мугалимдер эмеси деңгээли, билим деңгээли төмөн дагы окуучунун деңгээлине түшүп ага түшүндүрө албайт. Мисалы мен да өз убагында мектепте, мисалы мен өзүм мектепте жакшы окугам деп мактана албайм. Бирок жөндөмүм бар болчу. Жалкоолугум үстөмдүк кылат эле. Аны мен азыр өкүнөм мен окуганыма. Азыр акыл менен түшүнүп жеттим канчалык керек экенин. Бирок ошол учурда мугалимдер кыйын болгон себептен, мындай мугалимдик жөн эле карананы табуу бир жолу болгон себептен бизге андай сонун түшүндүргөн мугалимдер жетпей калат. Сен окуганыңдын пайдасы ушундай, эртең ушундай кыласың деп окуучунун деңгээлине түшүп, эң жөнөкөй тилде бирин түшүнбөсөм башка жолдо айтор бар күчүн жумшаган мугалимдер саналуу болсо керек деп ойлойм. Ошол себептен бизге анда тарбия берилген эмес, көпчүлүк жаштар китеп окубайт. Азыркы социалдык тармактар аябай өнүгүп кетти, жанагы TikTok, Instagram элдер ошондой эле отуруп калды, чоңдор кошулуп. Биз болсо Кудайга шүгүр бир аз китеп барактанга насип кылды тарбиянын себебинен. Нурбек, телефонда бир SMS жазып турушат. Достор, эми биз мындайча айтканда жаштардын айыбыны жана жакшы жактарын айттык. Дагы бир ушундай нерсеге жаштар келсин дегенге такалсак, урматтуу достор, дагы бир айтам. Бул саясатка баруу, саясатта туруп ошол жерде кызмат кылуу, бул өтө азап да мен үчүнчү. Мен мындай аябай кыйын, өтө татаал жумуш деп билем. Эми элестет, жөнөкөй жаран ал жерде 30-40 миңдин тегерегинде айлык акы менен сен ошончо нерселерди жетишүүгө жана ошондой кызматтарды кылууга деги эле ушундай азыркы татаал убакта ошондой жолго баруу бул өзү эрдик болуш керек да, чындыгындачы. Бул азыркы кандидаттардын көпчүлүгү эрдик үчүн барып аткан деп сезем, бирок кээ бирлерине. Бирок 99% бул жерде бүт бизнесмендер, 90%дан ашыгы бизнесмендер өзүнүн кылып койгон бүт буга чейин кылып келген мыйзамсыз жолдор менен кылып келген байып кеткен жолдордун баардыгын сактап калуу, кармап калуу. Мен буну эмне үчүн айттым? Айылдык кеңештин депутаты да ушундай керек болсочу. Мен өзүм айылдык кеңеш депутатында иштеген, билесиздер. Ошондо дагы айылдык кеңештин депутатынын көпчүлүгү ушуга келет да, мындай канчалык гектарлаган жерлерди арендага алдыртып алып, башка элге өкмөттөн арзан алып туруп, башка элдерге кымбат баадан берип, ушундай бизнестери бар. Мен ошолордун баардыгын көрүп алып, айтып ойлогом да, мындай эл өкүлү деген наамды көбү татыктуу эмес, ачык эле. Достор, бирок чын бул депутаттык деңгээл, бул жерге баруу, иштөө, бул көпчүлүк эрдик менен барыш керек жана ошонун баарын даяр болуш керек. Бул өтө азаптуу иш. Көпчүлүк ойлонуп атат, ал жерде майрам, ал жерде сонун кыйратабыз, минтебиз деп. Тажрыйбасы жок, эчтемкени кыйрата албайт. Бир гана бизнес жашашы мүмкүн, акчасын 2 эсе көбөйтүшү мүмкүн. Ал кактан билесиздер? Алардын баардыгы эртең акча таратып баштайт. Ошолордун баардыгы берип баштагандан кийин эле сразу ойлоңуздар, алар эртең акчасын берип атат, 2 эсе кылган келет деп билиңиздер. Акча бербегендерге добуш бериңиздер деп айтмакчымын. Анан дагы бир маселе, жаштар. Дагы эле жаштар келсин деген урандар айтышы мүмкүн. Жаштардын көпчүлүгү азыр интернетте оюнда жана башкада деп жазып атышат көпчүлүгү. Алардын көпчүлүгү азыр сен корактуу адамдар, канат. Сен окууну бүтүп атканда деле азыр классташтардын көпчүлүгү 50%дан көбү сырт жакта да. Ачык эле бул жакта эсептелип калдыңар. Бирок мен кечээ күнү бир жерге барып конокко отуруп калдым. 7 жаштагы бала мен 1 класска барбадым дейт да. 7 жаштагы бала. Неге десем, мен Москвага атама жардам беришим керек болуп атат деди да. Билесиз, 1 класска бара турган баланын алдыга койгон максаты кандай болуп атат? Ал мектеп жөнүндө ойлонбойт такыр.
Менден чоң агам дейт, мектепте 3-класста окуйт дейт, эми ал дагы чогуу кетебиз деп ал жака барып атабызга жардам берип, бизден кичике бала дагы бир апам төрөгөн дейт, ошону карасак, биз карасак нянкага бала кичике баланы карабого 5000 рубльдан акча берет экен, ошону биз экөөбүз карап 5000 рубльди экиге бөлүп алсак деп атпайбы? 2,5 рубльдан. Элестет, 5-7 жаштагы бала менен 10 жаштагы баланын сөзү ушундай болуп атат да. Эми 11-классты бүтүп аткан баланы айтпай эле коеюн да. Алар эмне үчүн максат кылып атат? Эми келгиле, мындай жыйынтыктаган аракет кылайлы. Бул кандай чыгабыз ушул нерселерден, ушундай сабатсыздыктан сабаттуулукка өтүш үчүн кандай жолдору бар? Кайсыл жолдор менен барсак өнүгөбүз? Азыр бир аз темадан бир аз сырттагы бир маселени айта кетейин. Сиз жанагы сыртта жүргөн мекендештериңизди айтсаңыз, мен көп күн болду. Бир кызмат менен тойго барып калдык. Ошону эстеп кеттим. Мынтип карасам, эл тим эле окмуш тойлоп атат да. Дасторкондор кымбат жайылган, тамадасы дагы жөнөкөй эмес, жанагындай бийчилери баары жок жогору деңгээлде. Анан кийин мынтип карап туруп, бир четинен жакшы, эл жакшы эле жашап атат экен. Элде мынтип кайынкапа жок окшойт, майрандап жүрөт деп ойлойсуң. Бирок дагы бир тарабынан ойлодум, силер эмнени кыйратып тойлоп жүрөсүңөр? Нени кыйраттың? Сен ушул балаң, бир тууганың, балким ата-энең, айтор туугандарың, жакындарың четте кыйналып, ошол орустун кызматын кылып, суукта, ысыкта кыйналып жүрүп, мекенден алыс. Жанагы өзүбүздө жакшы сөз бар. Өзгө жерде хан болгуча өз жериңде кул бол дейт. Андан кийин жанагы ал жерге батпай, чурка деген атты угуп жүрүп, акча салып атат. А сен бул жакта кайдыгер, убайымсыз болуп, жанагындай тойлоп жүрөсүң. Тим эле акчасына жанагындай дарактан соккандай тойлоп жүрөсүң. Ошондой бир ичим эзилди да. Жанагындай биз ушунчалык караңгы, бейкапар болуп кеттик.